Рахмат. Биринчиден жана суроо берилди, улуттук деген эме деп жооп бере албай атасыңар да. Улуттук деген бул улутка тиешеси жок. Бир улутка тиешеси жок. Улуттук гвардия, улуттук театр, улуттук академия. Россияда дагы ушундай национальная гвардия, национальный театр, театр нации. Бул мамлекеттүүлүктөн дагы бийигирээк деген сезимди гана бере турган нерсе. Урматтуу министрдин орун басары, ошону так билип алганыңыз жакшы болмок. Мыйзам боюнча мына улуттук деген статусу бар дегенде макам деп жазып койсоңор туура болот. Экинчи жагынан мына жерде коюлган талаптардын баардыгы туура, бирок ушуну шашпай туруп билим берүү мыйзамын башынан аягына чейин кайрадан иштеп чыгабыз деген убада бар эле. Ошого чейин кое турса да болмок. Улам өзгөртүүлөрдү киргизе бербей. Быйыл силерде программада бар ошол билим берүү жөнүндөгү мыйзамды башынан аягына чейин иштеп чыгуу? Рахмат Адахан Кимсанбаевич, азыркы учурда ошо билим берүү жөнүндө мыйзамы жаңылануу процессинде азыркы учурда ошо коомчулук менен талкуу жүргүзүп атабыз. Анда эмне зарылчылык бар бул өзгөртүүнү киргизүү? Кандай зарылчылык бар азыр? Азыркы учурда мына жана айтып кетпедимби, эки улуттук университет жана ЖИП академиянын ректорлорунун мөөнөтү бүтүп атат, анан ошого байланыштуу дагы ушул өзгөртүүлөрдү киргизүүгө. Эки университет үчүнбү? Жок эми. Мына переходный период. Укук бөлүмүнүн башчысы, урматтуу жигит. Келечегиң кең болсун, суфлер болуп отуруп турсаңыз. Могул жактан өтө жаман көрүнөт экен. Абдан жаман көрүнөт. Муну сиздер тараптан, комитет тарабынан берилген экен. Бир эле окуу жайда эки жолу мөөнөт, туура. Башка окуу жайга которулса болот. Ушундайбы? Ооба. Сиз ушу азыркы кызматка чейин кайда иштегенсиз? Мен 29 жыл ошо педагогикалык стажым бар, 10 жыл мектепте иштеген мугалим болуп, 93-жылдан баштап 2002-жылга чейин. Андан кийин Улуттук университетте зав кафедра, декан факультети, өсүм педагогика илимдеринин доктору, профессор, 29 жыл педагогикалык стаж. Практик? Акыркы 3 жыл Кыргыз билим берүү академиясында ошо вице-президенттин кызматында иштегем. Азыркы учурда мен ошо илим, жакында эле 2 ай болду дайындалганым, анын илим, санариптештирүү, международное сотрудничество жана өнүгүү боюнча жооп берем да министрликте. 186 мамлекеттин ичинде билим берүү боюнча Кыргызстан 186-орунду алганына кандай карайсыз? Билим берүү министрлиги жана мугалимдер аракет кылып атабыз. Бул эми замандын өзгөрүшүнө жараша болот экен. Анан бул жерде эми мугалимдер дагы билимин өркүндөтүүгө шарт түзүшүбүз керек. Ошо билимди өркүндөтүүгө жанагы мотивирующий образовательный шыктандыруучу окуу чөйрөсү деп атабыз. Ошону дагы өнүктүрүүгө жардам беришибиз керек. Ошондо билим сапаты оңолот. Анан мен мугалимдерге дагы так айтам. Мисалы окуучулар сынык столдо отурса билимди ойлойбу же тиги кап кетпейин деп ойлойбу. Ошондуктан баарыбыз биргелешип ошо билим берүү системасына көмөктөшүшүбүз керек деп ойлойм. Кантип? Каражаттар өткөндө мына депутаттык комиссия менен Арабан районуна барып келдик, Ноокат районуна барып келдик. Ал жерде эми мектептердин абалы чындыгында айтсак ошо өсүм ыйлагыдай болду. Ошо мугалимдер коридордо отуруп сабакка даярданып атышыптыр, класстар көгөрүп кетиптир. Бул эми министрлик тарабынан строительствого, госстройго жана Минфинге маалыматтар жөнөтүлүптүр. Анан ошо биздин депутаттарга да айттым, негизгиси ошо баарыбыз биргелешип ошол жактарын көмөктөшсөңүздөр жакшы болот деп. А так биз билим берүү системасы үчүн күйүп атабыз. Ошончо жылдан бери иштеп, бизнеске да кетип калган жокпуз. Билим берүүнүн артынан жакшырталы деп аракет кылып атабыз. Райондогу жайгашкан орто мектептерге, орто мектепке чейинки окуу жайларда ошол ыйгарым укуктуу өкүлдөр дайындайт, директорлорду деп атасыңар да.
ушул жерге бир баса белгилеп койсо болобу, мугалимдерди саясий иш-чараларга тартууга тыюу салынат деп. Кошуп атабыз бул жерде. Мындай директиваны деле жөнөткөнбүз. Анан бул эми ошо жергиликтүү бийликтин ошо мыйзамды балким сыйлабагандык болуп калабы, ошо баары бир мугалимдерди ошо ар кандай иш-чараларга чакырып атышат. А так негизи биз айтып атабыз, мугалимдер деген окутуу процесси менен алек болушу керек, бош убактысында окуш керек, даярданыш керек деп. 10 секунд. Ошо азыр мына юристибиз жазып атат, анан баарыбыз эске алабыз. Мындай кылыш керек. Ушул жерге баса белгилеп жазып коюу керек да, Алмаз Акунжанович. Себеп кандай иш аракет болбосун, балеги калган мугалимдерди чуркатасыңар. Ушуга тыюу салыш керек. Экинчи окууга ошону киргизесизби? Убада берсеңиз кандай? Азыр мен убада бере албайм, карайбыз. Разработчиктерге дагы жеткирем. Урматтуу Адыхан Кисанбаевич, аталган мыйзам долбоор боюнча жазуу түрүндө берсеңиздер, биз комитетте карап, албетте бул маселени талкуулап, мыйзам чегинде депутаттар эгерде колдоого ээ болсо, колдоп беришет.